Амансыздар бардыктуу көрүүчүм. Бүгүн бизде эл адамы берүүсү алып баруучу мен Таттыбүм Атанбекова. Эл адамы берүүсү элге жардам берип, эл кызматында иштеген эл адамдардын бейнесин ачып келет. Бүгүн бизде конокто Кыргызстандагы Ислам фондунун өкүлү Ислам Азимов. Саламатсызбы, Ислам мырза? Кандай келип алдыңыз? Маанайыңыз кандай? Саламатчылык, баары жакшы, Кудайга шүгүр. Биринчиден ыраазычылык билдирем, ушинтип чакырып эл таанытуу деген проектиңиздер үчүн абдан кубандым. Биринчиден мындай жаңы болсо дагы баягы элге атайын туура контент тартуулап, ошол үчүн мындай сүйүндүм да, чындыгында ыраазычылык билдирем жалпы жамаатыңыздарга. Кош келипсиз. Келиңиз алгач өзүңүз жөнүндө тааныштыра кетсеңиз, Хорошо. Өзүм жөнүндө тааныштырып кетсем, мен Азимов Исламидин, 22 жаштамын. Баткенден болом, бирок бул жакта төрөлүп, бул жакта өскөнмүн. Жөнөкөй эле мектепте окуганмын. Үйдүн 6 бир тууганбыз. Эң чоң улуусу мен болом. Жана кыскача ушул буга чейин мен активдүү деле мынча аракет кылган эмес болчумун. Ага чейин спорт жагынан ар тармактуу баягы курстарга барып эле мындай анча эмес өнүгүүгө анча кадам таштай элек болчумун да. Ошондо 2 жыл мурун максат койгонмун да. Жазында максат койгом 2020-жылы жаңы жыл бүтөөрү менен 2021ге ушундай максат коеюн деп. Анан максаттардын ичинде сонун бир клубка кирсем, ошол жактан клуб түптөп, ал жактан китеп аркылуу, кино аркылуу өзүмдү өнүктүрүп, келечекте мындай жөнөкөй эле адам эмес, өзүмдү тааный билген эң мыкты инсан болсом деген баягы максат койгон болчумун да. Брайан Трейсинин 10 максат деген принцибин карманып алып, күн сайын 10 максат жазып, ошолордун ичинде көрсө байкабай жазып калган жерим ошол клубка кирип, ошондо клуб түптөп, ошол жакта өнүксөм деген максат бар болчу. Чындыгында бир күн эле келип калды, мындай бир досум сунуштап калды. Волонтер болбойсуңбу дейт да. Анан кийин эмне ал деп туруп бир күн бардык. Досум менен барсам, ал жака барсак бир күтүп алды да, Бермет деген координатор болгон экен ошол учурда. Күтүп алды, барып түшүндүрүп, ошол жакта мындай олтуруп сүйлөшүп атып эле түшүнбөйм волонтерство эмне экенин. Анан ошентип эле келгенден кийин акырын иш-чараларга аралашып олтуруп, мындай жагып калды да волонтерство. Анан ошо бир 3 ай өткөндөн кийин байкасам, мен жанагы койгон максаттарым ичинде бар да. Кино аркылуу, китеп аркылуу, ошондо круг түптөлүп калыптыр уже. Ошондо сездим, максат коюу бул адал максат болсо, чындыгында сен күтпөгөн жерден, күтпөгөн учурда, күтпөгөн күнү келет экен да. Бирок ошол максат коюудан эч качан мындай баягы кайдыгер карабашыбыз керек экен деп, ошондон бери кайрадан максатты чоң коюп, ошону менен аракет кылып атабыз. Айтсаңыз, Ислам фондунун түзүүнүн негизги максаты эмне болчу? Анан кандай жобо аркылуу түзүлүп калды? Кыргыз Ислам фонду жөнүндө айтып кетсем, 2 жыл мурун 2020-жылы түптөлгөн. Мен 1 жылдан кийин келгенмин. Ал жөнөкөй эле волонтер болуп келгенмин. Жана айтып кеткенимдей, андан кийин 1 жыл аракет кылып, максат кылып, ушинтип ал жактан мындай тарбия алып, сабактарына катышып, семинарлар уюштурат, ошол жактардан катышып, активдүү болуп жатып, 1 жыл өттү. 1 жылдан кийин калган саналуу эле инсандар калды. Алардын ичинен ошо координатор мен болуп калдым да. Ага чейин миссияны мындай айтып келгенбиз, бирок түшүнбөйт экенсиң да, баягы волонтер болуп жүргөндөчү. Анткени айтат эмеспи? Бир ишти кылсаң, эң жакшы жол менен кыл дейт да. Ошол эң жакшы жолго аракет кылып атып, мындай координатор болдум. Координатор болгон учурда көптөгөн иш-чараларга аракет кыласың да, как координатор сенден кийинки дагы волонтерлор бар. Аларга сен көбүрөөк нерсе кылып, көбүрөөк энергияңды бөлүшүң керек. Ошол учурда мындай миссияны ошондо түшүнө баштадым. Миссиясыны
Кыргыз Ислам фондунун миссиясы ушундай чоң аракет кылып баягы билим берүү тармагынан аракет кылат да. Анткени биз тамак берип, акча берип кое берет экенбиз. Бирок кайры баягы жакыр адамдардын санын биз тамак берүү, баягы акча берүү менен эч качан азайта албайт экенбиз да. Биз билим берүү, агартуу тармагынан көбүрөөк аракет кылсак, баягы адам өзү мындай өздүгүнү билгенден кийин ага тамак аш деле керек эмес. Биз ошол миссияны ошол баягы сабак берип атканда чындыгында мен өзүм ошол нерсени көргөнүм үчүн башкалар дагы көрүп жатат да. Анткени биз баягы семинарлар уюштурулат, ар кандай сабактар, ар кандай баягы белгилүү инсандар менен сүйлөшүп жатканыбызда чындыгында баягы ар бир инсан өзүнү табуу баягы бактылуу болуш үчүн эле аракет кыла берет экен да. Ошол учурда билим берүү тармагынан мындай аракет кылып жүрүп, кандайдыр бир деңгээлге келгенде өзүнүн тапканын билбей калат экен. Ошол учурда мен бактылуу болдум, ИФКга рахмат деген инсандарды көрдүк да. Мен өзүм дагы ошол нерсени айткам, менден кийинкилер дагы ошентип айтып келгендимде. Чындыгында жүрөктөн чыккан сөз жүрөккө жетет дегенде баягы көрдүк да, баягы билим берүү тармагынан өнүксөк Кыргызстанда бир дагы мындай муктаж үй бүлө калбайт деген эң главный миссиясы. Ошо миссиясы ушунчалык проекттер менен күрөшөт. Кыргыз Республикасында бир дагы жакыр үй бүлө калбаганга чейин. Азыр өзүңүз айтып калдыңыз да, ошол биз муктаждарга жөн эле кайрымдуулук кылып жардам бере албайт экенбиз, алардын билим деңгээлин агартышыбыз керек экен деп. Анан азыркы учурда силерде семинар, марафондор болуп турат да, ошол жөнүндө маалымат берсеңиз. Кыргыз Ислам фондунун проекттери боюнча кыскача маалымат берсем, бизде Muslim Kids деп жаш балдардан 6 жаштан 12 жашка чейин Muslim Kids'ыбыз бар. Ал жакта былтыры 1 жылдык итогду алып келсек, 800дөн ашуун жаш бала окуп билим алды да. Биздин окуу Muslim Kids'тин билим берүү форматы эмнеден өзгөчөлөнөт? Бизде ар тармактуу. Мисалы, намаз үйрөтүлөт, дарат үйрөтүлөт, ар кандай креатив, логика сабактардан берилет да. Шахмат, ар кандай тармактан берилет. Анан бул Muslim Kids'те чындыгында бир башкача эме бар да, аура. Анткени бир дагы саждага намаз окутканда баланын пешенеси тийбеген балдар келишет. Аларга намаз үйрөтүп, баягы туура жолду көргөзүп, мындай сен кыл деп айтпайсың да, чогуу эле жамаат менен кыла бересиң. И жанында эле чогуу эле ар тармакта өнүгүп атасың да. Ошондо жаш балдардын өнүгүүсүнө берген суроолорун байкасак, чындыгында Кыргызстандын келечеги ушул инсандардын колунда деп баягы ишенип бере аласың да. Ошондо Muslim Kids'тин өзгөчөлүгү ошол, ар тармакты өнүктүрүү. Жана андан кийинки биздин активдүү болуп аткан азыркы учурда курстарыбыз бул волонтерство деп коебуз, мындай Active Muslim да. Биздин ошол Active Muslim'де волонтерлор бар, башында 80 болчу, азыр тандап атып, азыр 50 чакты волонтерлорубуз бар. Алардын көпчүлүгү аял кишилер болуп калат, и эркектер жана. Ал жакта чындыгында волонтерство бул өтө сонун жол да, мындайча айтканда пайгамбарлык жол деп айтылат да. Чындыгында волонтерлор бир дагы акча талап кылбайт. Волонтерлор бир дагы тамак талап кылбайт да, мисалы. Алар чын ыклас менен аракет кылышат. Мен ушул жака коомго жардам берсем экен дейт да. Анан кийин аларга сен билим берүү тармагынан активдүү баягы ивент иш-чараларды колуна берип атып, волонтер болуп жүрүп, проекттер менен күрөшүп жүрүп, ошол волонтер болгон инсан чындыгында баягы өзүнү табат да. Чындыгында өзүнү табат. Өзүн тапкан инсан жашоодон көп өзгөрүүлөрдү жарата алат. Мисалы, волонтерство болгондо баягы өзү үчүн да баардык нерсени өзү үчүн кылышат. Бирөөгө мындай сөз бар, бирөөгө жардам берүү менен сен биринчи өзүңө жардам бересиң дейт. Ал кандай? Сен бирөөгө баягы жамандык каалабай бирөөгө каалап атасың, баягы ишти кылып атасың,
ошол эле учурда сен өзүңө ошол привычканы орнотуп атасың да. Ушундай биздин девиз сыяктуу эмебиз бар волонтерлор арасында. Биз волонтерлор барган жерде бир дагы капа болгон инсан, бир дагы бири-бири менен урушкан инсан болбош керек. Биз волонтерлор барган жерде күлүп жайнаган, жаркын бир элес болуш керек да. Бизден аура чачырап туруш керек. Мисалы 50 волонтер бар. Алар 50 волонтерлор ошол кызмат ишти кылып атып, аракет кылып атып, өздөрүн ачты да ушунчалык. Ачкандан кийин аларда как бир жоопкерчилик бар да, өздөрүндө билет эмне кылышты баягы. Ар бир волонтер элестетиңиз 50 волонтер. 50 волонтерду 7 областка бөлөлү, 3-4-5тен. Алар барган жерде активдүүлүк көбөйсүн. Мисалы да. Эми 7 областта ошондой кругтар көбөйүп кетсе, ошондо өнүгүү башталат да. Мисалы бир миллионерге келгенде бир суроо берген экен. Сен качан успешный болдуң эле десе, айтса бир достук круг миллионерлердин арасында бир сөз болот экен. Айтат экен: мен мынча миллионго жеткенимде, мен бактылуу болгом дейт экен да. Анан кийин бирөө айтат экен: мен миллионер болгонмун, жанымда бир дагы негативный адам калбаган учурда дейт экен да. Ошондой эле баягы волонтерлор барган жерде ошондой только позитив жаратуучу инсандар болот да. Андан кийинки бул актив муслим деп коебуз. Жана балдар үчүн да курсубуз бар. Муслим клуб жана аялдар, кыз келиндер үчүн сиз курактуу. Ал муслима клуб кыздардыкы, эркектердики муслим клуб. Ал жакта 50, 60, 80ден ашык эркектер окуп билим алып, баягы акыйда билими, акыйда диний көрөк басым жасалган ал жерде. Аял кишилерге ар тармактуу, психологиялык, акыйда ар тармактуу. Чындыгында Кыргызстанда акыйда маселеси жок. Акыйда бул баягы акыйда маселеси жок эмес, акыйда түшүнүгү бул ишеним да. Жаратуучубузга болгон ишеним мындай кичине мындай мутныйраак да, көбү түшүнүшпөйт. Мени жаратты, бирок канчалык деңгээлде ишенебиз. Ошол жакта биз түшүнүк алып атып, чындыгында жашоо өтө мындай өтө биз үчүн экенин түшүнөсүң да. Анткени ал сабактардын ичинде, акыйда сабагынын ичинде өзүбүз окуп атып түшүндүк. Акыйда бул сени жаратуучуң жаратты, бардык нерселер сен үчүн экенин түшүндүрүлөт да ал жерде. Чындыгында шамал, тоо, суулар бардыгы биз үчүн кызмат кылышат да. Витаминдер кандай система аркылуу алмалар, мисалы жерден бир урук аркылуу бак болуп, алар суулар менен мындай баягы тамактанып атып ошол дарактар. Бизге зыянсыз болуп алма келет да. Ошол нерсени түшүнүү, ой жүгүртүү инсандын эң чоң мындай өзүнү тапкан убактысы да. Чындыгында көп нерселер жашообуздан өтүп кетет, көрбөйбүз да. Ошол билим мындай биз үчүн керек экен. Жана жакында эле ачылды ичинде пенсионерлер клубу. Ал жакта пенсионерлер билесиздерби? Мурда пенсионерлер дегенде баягы уже мындай иштей турган убактысы өттү, небере чеберелүү болуп калды, бирок кыларга иши жок болуп калды. Мурда айылдарда билсеңиздер керек, чогулуп алып эле олтурушуп алып сүйлөшүп берет эле го. Ошол система биздин ичинде бар да. Бирок ошол система мындай эффективдүү. Анткени жөн эле келип алып пенсионерлер баягы ушак бирөөнү талкуулабайт да. Бул жерде чай, печенье, кофе аркылуу сүйлөшүп, тааныбайт бири-биrini, бирок жаңы келип алып таалим сабактарын, Куран сабактарын мындай аракет кылышат да. Ошондо сүйүнөсүң, ошондой карылык, бактылуу карылык ар бир үйгө насип этсе экен деп токтогум келбейт да. Ошондо фонддун ишин токтоткум келбейт. Бул фонд кайрымдуулук боюнча дагы иш алып барат. Ошол кайрымдуулукка негизи каражат кайсы жактан келет? Бул фонддун ичинде дагы Зекет фонд деп ачылган. Ал Зекет фонддун ичинде ар кандай зекет чогултуу, садака чогултуу, садака фитр чогултуу,
ар бир берешен инсандар аркылуу эле чогулат. Бизде азырынча өтө чоң спонсорубуз жок, жана өтө чоң каржылаган да инсан жок. Мындай ар бир инсан аз-аздан болуп атып, бирок көп нерсени жаратсак болот экен да. Жакында эле Muslim Fest деп биздин Вефада өттү 1 ай бою. Ал жакта Элим Садакада бирге фонду менен жана Закат фонд ИФК аркылуу 1 ай бою болду. Ал жакта ар кандай нерселер сатылып, ошол орозо маалында керектүү нерселер сатылып, кечинде ифтар маалында ошол жерде ооз ачырылуулар болуп атты да. Ошол учурда ооз ачырылуу учурунда чындыгында волонтерлордун жакшылыкта жарышуу деген ошол жерде көрдүм. Анткени волонтерлорго бир эле жазып койдум. Келгиле достор, ким ооз ачыргысы келип атат эле? Келгиле баштап көрбөйлү ушул нерсени деп айтсам, келгиле хоть 50 сомдон деп жазганмын жөн эле. Анан кийин ошол жерден жазып кетишти, салып атат акчаларды бардыгы, бирөө 500 сом салат, бирөө 200 сом салат, бирөө 400 сом салат. Ошентип атып баягы Muslim Fest башталганда 1 күндөн баштап 30 күн бою ошол жерде волонтерлордун күчү менен финик берилип атты да. Элестесиң, күн сайын 50-60 адам ооз ачып атат. 1 ай бою 1,5 миң адамга ар бир волонтер ошондой ооз ачырылганга себепкер инсан болду да. Анткени жакшылыкта кылууда, күнөө кылууда деле жардам берген дагы, алып берген дагы, куюп берген дагы, сатып берген дагы бардыгы бирдей эле сооп күнөө алышат да. Ошондой эле баягы ар бир волонтердун бир салым кошкону бул өтө чоң биз үчүн баягы стимул болду да. Чындыгында волонтерлор баягы жарышат экен жакшылыкта. Суу куюп атканда да мен куюп калайынчы деп ошондо баягы жакшылыкта жарышууну ошол жерде чындыгында өзүм таң калдым да. Ушундай болот экен да деп. Андан соң азыркы учурда негизи баягы өзгөчө Кыргызстанда да кайрымдуулук фонддору көп ачылып жатты. Анан алардын ичинде баягы кайрымдуулук фондун бизнеске айландырып алгандар дагы жок эмес да. Сиздердин фондуңуздар бизнеске аралашпайлыбы? Бул жерде айтып кетсек, бизнеске айлантуу чындыгында бул Кыргызстандагы болуп аткан нерселер баягы бар да арасынан, бардык эмес, бар арасынан. Бирок алардын баарына мен жооп бере албайм. Биз өзүбүзгө жооп берсек, өзүбүз азыр айтып кеттим, биз бирөөдөн акча эмес, наоборот, волонтерлор берип атат. Бул жерде мындай эле логикага салсак деле болот. Баягы биз бизнеске айланта тургандай баягы мындай бул кайрымдуулук аманат да. Бирөөнүн аманатын алып барып сен бирөөгө берип атасың. Бул жерде сенин акыйда ишеним баягы Аллахка болгон сени көрүп турат дегендей ишенимиң болбосо, сен ал жерден мону алып койсом болот да, бирөөнүн акчасы бирок алып койсом болот да, эч нерсе болбойт да деген түшүнүк болбош керек да. Ошондой сенде баягы түшүнүк болуш керек, мени көрүп турат да деген. Сен ошо санаганың үчүн ошол ашык чөнтөгүмө же тамагымдан ошол мага арам болуп калып өтүп кетпеш үчүн деп, наоборот сен ашыкча берип, жол киреңди өзүң колдонуп, ошондой учурлар болот волонтерлордо. Чын баягы финикти деле, финик суу таратууда деле бул аманат нерсе да. Баягы мунун аягы жаман. Эгер кайрымдуулуктан урдап, баягы туура эмес жолго колдонсоң, биринчиден сен өзүңдү жоготосуң, атыңды, кийин сага ишенимди жоготосуң, Аллахтын алдында кадыр баркыңды жоготосуң да. Жаратуучуңдун алдында кадыр баркыңды жоготсоң, бардык инсандын алдында кадыр баркың жоголот да. Ал моментально келет, анткени ал элдин нерсесин элге жеткириш керек да. Кимге бериш керек болсо бериш керек аны өз убагында. Сиздерде ушундай баягы чынчыл аманатка кыянат кылбаган адамдарды, негизи азыркы жаш мундарды ушундай сиздердей кылып тарбиялоо үчүн эмнеден баштоо керек деп ойлойсуз? Негизи тарбия жөнүндө мен өзүм билишим боюнча айтсак, тарбияны эң биринчи ата-эне берет. Ата-энеден кийин чөйрөң берет да. Чөйрө сени тарбиялайт. Мисалы, ИФКга келгенде чөйрөң тарбиялайт. ИФКга келгенге чейин сени мектеп, ата-энең тарбиялайт да.
Бул жерде коом менен мындай чогуу өнүгүп, чогуу иш кылууда, волонтерствода бул жерде чын ыкыластуулук пайда болот да. Мисалы мен баягы тарбия берүү жагынан айтсак, айтылат, боштук плюс жаштык плюс боштук күнөөнүн башталышы дейт да. Мисалы бизде инсандар бар, бош эле жүрүшөт, убактысын кайка кетирерин билишпейт. Чындыгында алардын келечеги мындай өзүндө эле жашыштан өткөн, ал убакыт өттүк. Мен өттүм да ал жерден. Чындыгында кийин өкүнөсүң. Ошондой эле баягы жаштык кезибизде биз кызмат кылып калышыбыз керек. Жаштык кезибизде бирөөгө кайрымдуулукка баягы болушунча өзүбүздү берсек, бизге келет да. Бул гарантия келет. Мисалы бирөөгө жакшылык каалап бир нерсени кылып атасыңбы, сага сөзсүз кийин кайтып келет. Биз ушундай таң калганбыз, баягы кыласың, жөн эле кыласың да Аллах ыраазычылыгы үчүн деп, баягы бир ишти кылгандан кийин эртеси күнү биз күтпөгөн абалда эселеп келгениндей таң калабыз да. Мисалы бул ушул тарбия жөнүндө болот да, бул баягы коом менен тарбиялануу, кайрымдуулук менен тарбиялануу, анан бул чын ыклас менен кылууга аракет кылышыбыз керек, баягы чын ыклас мындай. Бул өзүм үчүн пайда депчи. Чын ыклас менен кылган нерсе эс калтырат да. Мисалы көп инсандар өткөнү, биринчи эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, андан кийин ушундай өтө баягы башкаруучулар, лидерлер өткөн да. Алар бир бизден же сизден мындай коомдон бир нерсе сурап кылдыбы? Жок. Алар өзү мындай ыклас менен кылды да. Өздөрү баягы аракет кылды. Мына азырга чейин мөмөсүн жеп атабыз. Баягы эң биринчи ушу ыкластуулукка да, баягы чын ниет менен. Ар бир адам жеке ишкерлер дагы алдына максаттарды, пландарды коюп жашайт эмеспи? Ошол келечекте 5 жылдан кийин өзүңүздү кандай элестетесиз? 5 жылдан кийин рахмат. Бул суроону мен волонтерлорго собеседованиядан өткөрүп атканда, мен дагы 5 жылдан кийин өзүңүздү кандай элестетесиз деп берип калдым да. Анан азыр өзүмө дагы келди. 5 жылдан кийин мен өзүмдү элестетем, буюрса, элдин колдоосу менен, командамдын колдоосу менен, ата-энемдин дуасы менен, ата-энемдин колдоосу менен, жаратуучубуз насип этсе, ошол жашка жетсем, буюрса, мындай фонддордо, фонд аркылуу айтсам, Жебит областка өнүктүрүү, международный уровеньде ар кандай тил менен, мисалы бизде балдар бар командада. Түркчө, англисче, германский, ар кандай тилди билишет. Ошолор аркылуу командабыз менен 5 жылдан кийин международный уровеньде таанытуу Кыргызстанды ар тармактан, ушундай бизде инсандар бар дегендей, бул келечекте таанытуу жана Кыргыз Республикасын ушундай өнүктүрүү, башка областтар бизден суктана тургандай кылып өнүктүрө тургандай имидж пайда кылуу да. Жана ал имиджди пайда кылыш үчүн биз биринчи өзүбүздү аракет кылып, өзүбүздү өнүктүрүшүбүз керек да. Ошо биринчи мындай билим, ушундай билим алалы, биздин өзүбүздүн караңгылыкты жеңсин, жана бирөөгө пайдабыз тийсин, жана башка жака бир ушул билимибизди тарата тургандай билим алуу жаатынан айтсам, жана фонддун баягы ушундай келечекте ушундай ордуну пайда кылсак деген бул бир максатым. Жана 5 жылдан кийин өзүмдү ушундай элестетем, как миллиардер, жана жөнөкөй эле миллиардер эмес, ыймандуу, эң мыкты дос, эң мыкты ата, эң мыкты тууган, эң мыкты Кыргыз Республикасынын гражданини, кандай болуп калат эле, эң мыкты ошо тургуну Кыргыз Республикасынын имиджи да, мындайча айтканда, жараны. Баягы бизди, мисалы, биз бирөөнү көргөнүбүздө айтат го, бул жактык экен деп, мисалы инсандарды.
биз барганда бул кыргызстандык экен деп мындай тааный тургандай имидж пайда кылууга аракет кылып аткан учурубуз азыр. Эң сонун максаттарыңыз орундалсын, максаттарыңызга жетиңиз. Ата энем деп калдыңыз да, негизи ушундай кыйын адамдын артында кандай гана адам болбосун, артында ата энеси турат деп эсептейм. Анан келиңиз ата энеңиз жөнүндө айтып берсеңиз, азыр дагы көрүүчүлөр дагы көрүп атышса керек, ушул баланы кандай ата эне тарбиялат экен деп. Ата энем жөнүндө айтсам, биринчиден ыраазычылык билдирем ата энеме. Анткени ата эне чындыгында билинбей бизге кылган иши менен мээрим төгөт, кылган иши менен жакшы көрөт экен да. Аны биз баалабай, көрбөй, мындай биз баланын ою талаада, эненин ою балада деген нерсе чындыгында ошондой да. Биз байкабайбыз, бирок подсознательно ошондой кыла берет экенбиз да. Ата энем мага баягы ушундай айтпайды эле, баягы көрүүбү, мээнет менен чындыгында көп нерсени үйрөтүп коюптур да. Биз жаштарга көбүрөөк суроо беришибиз керек экен. Биз ата энебизден кандай пайда алдык, ата энебизден кандай пайда албайбыз келечекте. Мен атамдан кандай пайда алдым, мен апамдан кандай пайда алдым, баягы үйрөндүм деген нерсе да. Ошондо өзүбүзгө ушундай суроо берсек, мен ата энем көп нерсени үйрөтүптүр. Аны мен жакында эле өзүм ушул суроону берип туруп, чындыгында ата энебиздин бир түндүк дагын, бир сааттык дагын берген мээнетин актай албайт экенбиз да. Ата энем мага, атам мисалы, машинада кетип атып эле бүт нерсени санап, баягы окутуп, ардыңкүнү үйрөтүп кете берген да. Мен ал нерсени кийин билдим. Ошол берип аткан, ошол кылып аткан нерселер мен үчүн ал убакта кыйын болгон, бирок келечекте пайдасы бар экен да. Апамдын деле кылып аткан нерселери, баягы берген мындай мээрими билинбейт, бирок келечекте ошол нерсенин артынан сен өнүгөсүң да. Мисалы, атам мени маршрутка мындай айдап, ошол учурларда мени машина бузулуп калса запчастьтарга жөнөтө берчү. Кудай бергенде жашайбыз да. Машина базарга жакынбыз. Ал жактан запчасть таап кел, ушул таап кел деп жөнөтө берчү эле да. Ал мен үчүн жаман мындай кыйын, оор нерседей боло берчү эле. Бирок ошол учур адамды критический мышление деп коет, издеп, риск менеджмент баягы, издене билүү, таба билүү үйрөтө бериптир да. Ошону жакында эле фонддорду бүт колдонуп атам. Ошо ата энем берген эле билимдер менен фонддо көп жолдор ачылды мен үчүн. Кыскача ушул ата энем жөнүндө берген тарбиясы боюнча мындай мээрим, жана иш, мээнет, жана ошол ыкыластуулук. Фонддон тышкары дагы эмне жумуш кыласыз, эмне кызыгасыз? Фонддон тышкары мен офис менеджер, футбольный клубда ошо администратор болуп иштейм. Жана бош убактымда ошо курьерство, такси аркылуу ошондой аракет кылып, баягы ар тармактуу иштегенге азыртан өзүмдү даярдаган учурумда, мисалы такси болуп иштеп атканда, курьер болуп иштеп атканда, чындыгында могу продукты таратуу, зекет фондду өтө чоң пайдасын берип атат да. Жана өзүм спортко кызыгам, марафондорго катышып, буюрса жакында 20 күндөн кийин Кыргыз Ислам фондунда чуркоо марафон уюштурабыз. Ал жакта ар кандай сиздер катышсаңыздар болот. Ар кандай мекемелердин волонтерлору, ар кандай студенттер катышса болот да. Ошо өзүм кызыккан нерсени башка бирөөгө дагы баягы чогуу кылуу. Ар бир замандын өзүнүн көйгөйү болот экен да. Сиз үчүн азыркы учурдон, биздин азыркы замандын көйгөйү эмне деп эсептейсиз? Кыргызстанда бул нерсени мен мындай 2 жыл мурун байкаган болчумун, азыркача унутпаймын да. Кыргызстанда замандын проблемасы бул ата энебиз мисалы бүт бизди тарбиялап келди да, баягы эме деп адеп ахлак маселеси чын өчүп кетти. Ошол жерде мен
ораторлық искусствоны окуп атканда айткан мындай айтып кеткем да, мени кыжырланткан көйгөй деп ошол жерде жазып кеткен болчук даярданып аткан учурда. Үй бүлөлүк институттун алсыздыгы. Мисалы, чындыгында ар бир үй бүлөдө ушундай мыкты инсандар бар. Алар телефон аркылуу, YouTube аркылуу, TikTok аркылуу, Instagram аркылуу бүт негативди киргизип атат да мээсинечи, акылына киргизип атат. Ал эртең эле чыгат дагы өзүбүзгө кайрадан бычак саят да. Ошол эң маанилүүсү ошол. Биз YouTube'дан ар бир нерсени эле көрө бербей, Instagram'дан ар бир нерсени эле көрө бербей, бизди өнүктүрө турган, биздин акылыбызга киргенден кийин оозубуздан жакшы сөз чыга турган, биз ошол видео аркылуу нерселерди көрүп аткан учурда бизге пайдалуу нерселер тартылуу үчүн көрө турган передача, ошондой сайттарды, ошондой контенттерди көрүүбүз өтө маанилүү да. Бул өтө баягы билинбейт, бирок подсознанияга орношуп калат да. Подсознанияга орношуп калган нерсени биз кийин буза албайбыз. Ошого биз азырынча бош убактыбызды сунуштайт элем жаштарга, волонтерствого аракет кылыш керек. Бош убактыңды китеп окуганга, бош убактыңды спортко, бош убактыңды илим алууга аракет кылыш керек да жаштар. Анткени келечек бул жаштардын колунда дегендей баягы. Чындыгында ошол келечек жаштардын колунда деген бул өтө маанилүү нерсе. Ар бир инсан картаят, андан кийин жаштар калат. Ошентип процесс да бул. Ошого биз даярбызбы? Ошол нерсени күтүүгө даярбызбы? Канчалык даярданып жатабыз деген суроого азырттан жооп издей беришибиз керек да. Алгач келип бергениңизге чоң рахмат. Сонун эфир болду. Жалпыбызга бакы керектүү маалыматтар болду деп ойлойм. Азыр сизге эркин микрофонду берсем, жалпы элге кайрылып коштошуу сөзүн берсем. Дагы бир жолу чоң рахмат баарыңыздарга, баардык жааматка, ушул мени күтүп алып, мени баягы пайда берет экен дегендей үмүт менен чакырганыңыздар үчүн биринчиден ыраазычылык билдиремин. Сиздердин ушул кылып аткан ишиңиздер өнүксүн, өссүн. Өзүңүздөр айтып кеткендей, позитивди тараталы, жакшылыкты тараталы, жамандыкты айтпай жоёлу да. Ушуну менен бардык көрүүчүлөргө ыраазычылык билдирем. Кылган ишиңиздер берекелүү болсун. Кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Кылган дуаларыңыздар, ниеттериңиздер дагы кабыл болсун. Үй бүлөңүздөр менен ар дайым жакшы мамиледе болуңуздар. Үй бүлөңүздөр менен дайым жакшы жолдордо жүрүңүздөр. Бардык Кыргызстандын жарандары бири-бири менен муштундай бекем болуп, Кыргызстанды ушундай деңгээлге өнүктүрөлү. Бир дагы жакыр үй бүлө калбасын, бир дагы бактысыз үй бүлө калбасын. Эң мыкты инсан болуп, ар бирибиз үйүбүздө жаштарды тарбиялайлы. Аллах разы болсун. Рахмат, сизге да Алла разы болсун. Ардактуу көрүүчүм, ушуну менен биздин эфир соңуна чыкты. Биздин Мир 24 чекит KG каналына катталганды унутпаңыздар. Кийинки эфирге чейин аман болуңуздар.